Процент беріп отыр, мен қарызға кіріп кеттім мені. Мен сіздің қарызға кіріп Осы анан сүйлөшөбүз да үчтөр. 40 қаншаға саттым дедіңіз ағада? 8.000 доллар шартқа кетіп жерде алған зарлылықтан не дейсіз? $5.000 или $40.000 сом менен берди. 5.000 доллар же 40.000 доллар? Деп элем мына макул боло бердиңиз. Тура сура берди. Болбосо ушунчалык жетпейт болсо сиз канча айга мал дейсиз? 2 айдыкын берип атасыз ушуга ака, эске. Ооба, 2 айдыкын берип Анан берип атасыз ака, көрдүңүзбү кийин? Пайдасын кантип таап берем деп ойлодуңуз? 6,5 миңге макул болдум деп атпайсызбы? Мен ошолорду алам деп койгон катарда муну жазып берип койгом. Алдырдым. Анан ошондо эле токтотуп койсо болбойт беле? А бирок бул жактан эмнеге могу датада кайтарып берем деп атасыз кайра? Ушунча сиз соодада жүрүп өзүңүз кошулган суммасына коштуп берип деп элем мына макул боло бердиңизби? Ал болду, ушу менен экөөбүз жолубуз эки жака түшөлү деп койгонго жетмей жарам. Тура сура берди. Жазып берди. Мына $110.000 деп. Эмне жазып атасың мына? Насып окуп койсоңуз. Мына. Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр. Биз өткөндө Бакир уулу Жылдызбектен Сазыев Замирге карата кайрылуу болсун, соттун чечимине нааразы экендигин, $330.000 карыз берип, бирок анын ордуна сот аркылуу $60.000 гана өндүрүлүп калгандыгын көргөнсүздөр. Жылдызбек мырза дагы буга чейин айтып жүргөн. Эми экинчи тарап катары Сазыев Замирбек мырза өзү биздин студиябызга келди. Жылдызбек мырза менен сиз качантан бери байланыштыңыз кайсы жыл? Кыска эле. 2022 июнь айларынан бери. Эмне болуп таанышкансыз эле? Буга мен село Көкжардан участок сатып, үй сатып таанышып калгам. Ошондон таанышкансыз. Ал эми акча алышуу, беришүү, мисалы сиз айтып жатасыз, ал процентке берген дейт. Ал айтып жатат, тең шериктештик болчу дейт. Качан башталды эле? Анан канча сумма менен башталды эле? Ошо июль айларынан башталган. Сразу. Июль айларынан башталган, менден участок алып, Жылы 2022 июль айларынан башталып, анан менден Көкжарда жеримди алган. Анан үйүмдү алган. Үйүмдү ошо кымбат баалуу 170-160 тура турган үйүмдү көрүп калып, бул мени кандай жумшактыгымды билип, мына ушул Көкжардагы мына үйүмдү азыр ушунда бүтүрүп алган. Ушул үйгө барып, ушул үйдү участокто алды. Бул үйдү ошо 160-170 тургандыгын эметип, бул канчага бааланды? Бул $115.000 бааланып, себеби 115ке бааланганын себеби $115.000 бериңиз, мен сизге 1-2 айдан кийин мен кытайлар менен иштешем. $100.000-200.000 мына жер алып, үй салып иштейт экенсиз, кымбат машиналар менен иштейт экенсиз. Мен сизге $100.000-200.000 мындай 3-4 айга, 4-5 айга мындай эле оборот кылып иштетиңиз. Жардам ошол. Жардам ошол болсун. Кайра арзан бер. Кайра мына $42.000 алган жеримди кайра сизге берейин. Ушундай проектте, проектлеріңізде ушундай үйдү салып алыңыз. Мына временка $35-40.000 кетти, бул временкада жашап жүрдүм деп атасыз. Бул временканы кааласаңыз мага керек эмес. Жерде элеп калат экен. Муну эмне керек болсо баарын сүрдүрүп чыгарып кеттиңиз. Ага да кайын. Мен жалко эмес, баарын бузулат бул. Деп атып анан $115.000. Деди ишендиңиз кеттиңиз. Мен ишендим да анан $115.000 ол үйдү бердим. Задатак бердим. Канча бердиң? $5.000 или $40.000 сом менен берди. $5.000 же $40.000? $5.000 сом мага сом менен бергенде болгондо, жок, муну акчаңды алып кете бер, мен макулмун ага деле десем, болбой, жок ака деп кучактап ошо жерде 3-4 саат ошо жерде келишип отуруп, ал жерден тыштады. Тыштап анан кийин эртең жерди өткөзүп алам деди. Калганычы? Калган сомдон. Калганын анан бөлүп берди. Бул берди. Отолду. Эртеси Эми акча алыш беришкенге өтөлү эми. Алыш беришке өткөндө таанышканыңар үй алыш беришиптиң арин. Үй алыш бериш бүттү. Андан кийин ошол баягы максаты 1-2 айдан кийин мага чалды. Замиреке $100.000 даяр. Мен баягы сүйлөшпөдүк беле. Деди анан болду дедим дагы, анан каякта десем, мен Дордойдо место положение жиберип койгом ака, $100.000 даяр деп туруп, анан кийин мен $95.000 бир машина сатып алдым. $5.000 өзүм жаныма задатак бердим дагы. Ага, анан кийин Дордойго келе берин деди. Место положение жиберди, Дордойго бардым. Ал жерден Замиреке, мен сизди бүт сураштырдым, Чимкенттен номер айдын экенсиз. Сизде Замир Гонщик деп коюшат экен. 2003-12 жылдан бери Кудай берген касамне үйлөр салып, тойгулорду кылып. Гонщик деген кандай? Таксистпи? Эми таксист, мен аякта таксист болуп, мындай адам келинчегим менен товарга келебиз, клиент алып кетебиз. Ушинтип иштечүмүн да. $100.000-200.000 жолу $20.000 чейин табат деп уктум элдерден. Мындай процентке эле иштейли ака. Мен ал жактан мен 1 айдан бери үй издеп жүрөм. Мына азыр карасам үйлөр ошондой эле турат экен ака. Деди, анан мен айттым ал жерде. Жылдызбек, сен андай мына 2 күн мурун $100.000 бар деп атканда айтпайт белең мага. Немени? Процент деп айтпайт белең.
Мен албайт элем азыр машинаны. Мына ошого ишенип алып 5 000 доллар күйүп кетем мен. Сен ака жок, эч кыжалат болбоң. Мына 100 000 доллар турат ака. Мына алып кетесиз. Мына машинаңызды да аласыз, шашпаң. Берем ака. Мен тең шерик болуп иштей албайм. 15 таба аласызбы, 20 000 доллар таба аласызбы 100 000 доллардан. Мага 5 000 долларын бериңиз процент. Анан кийин мен айттым. Макул, анда мен 5 000 доллар тапкан албайм, анда мага 120 000 доллар берип тур мага. 104 000 доллар чыгат экен азыр наличка деди. 104 000 доллар наличка чыгат экен. Анда Замир ака мындай кылалы. Мага 120 000 7 000 доллардан бере аласызбы айына процент дейт. Жок, 7 000 доллар болбойм, ошо 5,5 берейин. Болуптур. Десем, жок аке, мына 6,5 кылалы, 6,5 кылалы деп, анан 6,5 доллардан айына. Анда мындай кылалы, мен деп сунуш айтайын. 120 000 доллардан 6,5 доллар бир айдын проценти перед кармап калайын. Ошондо мен сизге 113 500 беришим керек. Азыр сиз тиги машина алып алдым деп атпайсыз. Мына 104 000 каласаңыз азыр алып кете берин. 9 ошондо 113 500 6,5 120 000дан 6,5 кемитсек процентин 113 500 беришим керек экен да. Ошондо 104 000 разницасында калькулятор санап 9,5 доллар жетпей калат экен. 9,5 2 күндө даяр кылып коем аке. Мына 104 000 долларды мына санап алам деп 104 000 долларды санадым. 104 000 долларды санап алдым дагы, анан аке 104 000 долларды аке процент деп жазбай коюң. Тең шерик деп эле жазып коюңуз буяка. Эми буяка Ошондо 104 000 алып атып 120 000 доллар алдым деп жазып берип атасызбы? жок, 104 000 долларды Жок, видеого ошентип түшүп берип атасыз да, туурабы? 104 000 доллардан, 104 000 долларды алдым да, мына 104 000 2 күндөн 9,5 деп кетесиз, 6,5% менен 120 000 болуп атпайбы? Мына 120 мына 104 000 долларды кармап, 120 000 доллар алып атам, тең шерик деп эле видео түшүп берип коюрун аке. Бул телефон жоголуп деле кетет. Главный бул диск чыгарып берем мен сизге дейт. Чыгарып бердим. Чыгарып берген жок. Ошого чейин сотко жашырып Сураган жоксуз. Ошондон кийин деле. какшап элатам, ошого чейин какшап элатам. Ал өчүп кетет, 2-3 ай эле сакталат дейт. Деп ана 2 күндөн чалды. Замир аке келди 9,5 даярда. 2 күндөн бардым дагы 9,5 алдым. 9,5 алып анан кийин кече 2 күн мурун алып кеткениңиз 104 000 доллар. Мына 9,5 доллар. Общий 113 500 болду, 6,5% менен 120 000 болду. Мага ошондо 120 000 доллар мына сизге өттү. Дейт 120 000 доллар деп да 2 күндөн кийин да 120 000 доллар деп жазып беремин. Ошондо 120 000 доллар расписка жазып берип коюп, 1 сааттан кийин мен пробкада аябай площадка жеткенде чалдым. Баягы 104 000 доллар деген расписка калып калыптыр го десем, эке аны кыжалат болбоңуз. Аны мен өчүрүп коем, мындай эле чийип коем. Каласаңыз мына дискке ишенебиз ака. Чийип коем мына, эч болсо айрып деле салам. Каласаңыз келиңиз. Мен 1 сааттан бери мына площадка эми жеттим. Анан кайып барбай эле коеюн, болду, диск болсо болду, анда мен деп, ошондо мына ак батада үйдү сыяктуу кылып өчүрүп коем дегенде мынандай өчүргөм. Муну дагы азыр неме кылып жүрөт. Ошондо эле сыңары кылып, азыр мени 104 000 бөлөк, белки 120 000 бөлөк деп мага тиги эмне машиналарын сүрөткө тартып алып, ушул машинаны алып келем деген жалган көрсөтүүлөрдү берип атат. Азыр эң башынан да могу Көкжар 2013 январь 23 жыл Бишкек шаарынын Көкжар конушунда Айкөл шаарчасындагы Сөңкөл көчөсү номер 10-үйдө ошол жерден жер тилкесин 50 000 долларга алып акчасын берген элем. Бирок ошо 50 000 доллар кайра аны башка бирөөгө сатып жиберип, башка сизди башка бирөөгө сатып жиберип, 50 000 долларды мен ала албай калгам. Ошондон улам бул акча 120 000 доллар баягы тең шериктештикке берилип, 50 000ге күйүп калбайын деген ой болгон деп баягы видеодо айтып атпайбы? Эмне болгон 50 000 доллар? Сиз мисалы Бул 50 000 доллар мен сага айтып атпайм. Сиз наличка берип алды беле? Бул наличка берип алган. Жерди. Ооба, 45 били 42 000 долларга алган. Анан 42 000 долларга алып, тиги үйдү алып атканда, бир особняк үйүмдү алып атканда, ушул жерди кайда мага бермек. Ушул үйдү, проектидеги үйдү ошол жака сала бериңиз. Анан мен сизге 100 000 200 000 доллар мындай эле берип турам деген. 40 канчага саттым дедиңиз ага? 42 000ге. 42ге сатып кайра 52ге сатып алып атпайсызбы? 50ге берип атат мага. Мен сизге берген 8 000 доллар минус артка кетип жерди алган зарылчылыгы эмне эле сизге? Жерген алдын зарлыгы мындай болгон. Бул договор боюнча бул мына жакта да договорду да бузду. Бул жактагы баягы жөн 3-4 айга берип турам деген договор. Буга да 8 000 кошуп, мен ошол үйдү буну менен кийин түшүнүп калдым да, бул үйдү бекер буга сатыпмын деген договор болуп, бул үйдү ошол жерге салам деген ой болгон. 50 000 долларды 3-4 айга коюп берген. 3-4 ай убакыты келгенден кийин бул аке мага 50 000 доллар керек эмес. Мен берейин дедим да. 50 000 доллар керек эмес, буну иштетип бериңиз, 50 000 долларга да 3 000 доллардан берип туруңуз. Жакшы дейт деп кошуп 170 000 доллар болуп атканы ушул эң акырында ушул акчаны бердим. Акырында анан бунун бергенде 170 000ден 50 000 кемит. Мунун 50 000дин бергендин себеби бул Ибраимовда менин 3 комнат үйүм болгон. Менде күндө нем бар, нем жок баарын текшерип турганбыз.
Анан экөөбүз келишип аны 62 миң долларга менден алды. 62 миң долларга алды дагы 170 миңден кемит десем, жок, муну өткөзүп бергениңизде кемитем. Үйдүн ачыкчын эле алды. Мен голосойлорду, мен баягы акемдин сөздөрүн укту дагы, ол аке мен сизге ишенем. Ооба, сөзүңүзгө ишендим, ол үйгө киремиз. Баштан айтпайлы аке, мына үйүңүздү өзүң сатып эле акчасын берин дейт. Мен 2 айдан бери жөн туруп калды, мен 62ге алганмын, 2 миң доллар кошом мен. Деп 64ке мага сатат. Кайра, мага ошондой кемитем дейт 170. Анан кийин ал жерден мага мына жөн эле турат деп 2 миң доллар бияктан кошот. Анан кийин бул жактан мага мындай кылыңыз аке, мына 14 миң доллар бериңиз. 50 миң доллар, 3 миң доллар туш керек мага. Санабек ушул жерден да сиз өзүңүз канча жаштасыз? Мен азыр 44 жаштамын. Ушу соода жагында канча убакыттан бери келатасыз? Соода жагында мен 2003. Машина үй 2003төн. Соода ал жак мен 2003 ушу Чоң соода. Чоң соода менен мына ошо 2003төн бери эле мен Чимкентте иштейм. 2003тө иштеп, анан Салда мага 2010 кызыктай соода сиз айтып атпайсызбы? Мындан 2 миң доллар кошту, тигинден 10 миң доллар кошту, мындан мынча кошту деп жанан ушунча сиз соодада жүрүп өзүңүз баягы сооданын көзүн билген киши катары айтканда баарын эле макул болуп эле кошулган суммасына кошту деп эле мына макул боло бердиңизби? Негизинде ойлонуп ошол жерден токтоп жок, Жылызбай, учурда бизсе сөзүбүз туура эмес келишип атат. Кел, могул жерден эле калалы, болбосо мейли, укур көргөндөр бар эмеспи? Мен акчаң турат, акчаңды ал, болду. Ушу менен экөөбүз жолубуз эки жакка түшөлү деп койгонго жаран. Туру сурап бердим. Болбосо ушунчалыкка жетпейт болсо сиз канча ай камалдым дейсиз? Туру сурап 10 ай, 11 ай. 11 ай камалдыңыз. Үйлөрдүн баарын алдырдым деп атасыз, машиналарын алдырдым деп атасыз. Алдырдым. Анан ошондо эле токтотуп койсо болбойт беле? Токтоткон себеби дагы менин бир таанышым, досума ары карай бул 100 миң долларга 10 миң доллардан процент берип жүрүптүр. Анан ошол 227 миң доллар карыз болуп кетти менден. Мен ага арыз жазып койдум. Мынанча ай процентин берип жүрдү, акырында бере албай атат. Деп бул баланы ар кимди ортого салып коркутуп жүргөн экен. Коркутуп жүрүп анан мени мына Центрплов, Жылыз вокзалы Центрпловго чакырды. Жылызбек, опять кылып кетпейсизби деп. Барсам, Кылыч деген байке, анан дагы бир Талант деген Кылычтын жанында, Кылыч байкенин алдында дагы бир Талант деген бар экен. Барсам, Курстан, Кылыч, Талант, Жылыз болуп отурушуптур. Анан мен 570 менен бардым. 2019-18 жыл. 570 барсам, анан ал жерден аны коркутуп отурушуп, үйүн алышкан экен анын. Үйдү бошот деп отурушуптур. Үйдү бошотуп кой. Ал Курстан айтыптыр, мен ал жерден ошо Кылыч дегени намаз окуп келейин деп чыгып кетти. Анан Жылдыз, Курстан үчөөбүз отурдук. Бул кишини тааныйсыңарбы? Бул азыр балдары бар, спортсмен. Азыр келсе, силерди экөөңөр тең айрып турган жериңерге айрып туруп киргизип иштейт. Силер мен менен ойношпогула, мен кимдер менен таанышмын, ким менен не ойношуп атасыңар мен менен? Деп мени ошо кошуп кетти. Жылдыз, эмне экөөбүздүн мамилебиз нормально го, эмне мени аралаштырып атасың дейт. Көрсө Курстанды түгөтүп туруп, анан мага машина кымбат машина менен келсем, мына машинаңды бербейсиң, мунун айынан дейт. Мен неге мунун карызына мен бул машинаны берем? Бул машина канча турат дейт. 110 турат десем, 110га деле ала беребиз. Мен сатсаң 90 миң, 80 миң эле турат турган машина го. Берип кое бербейсиң дейт. Бул бирөөнүн карызына эмнеге берем мен дейт. Мен неге обедке чакырбадың беле? Деп айтам, мунун ушул ар кимдин балда знакомый аттарды коркутуп, бизди коркутуп жүргөн. Машинасына камап алып, балдарыңы урдап кетем, мындай кылып кетем, мен ойношпоңуз, талага барып туруп, мындай кылып коюшу мүмкүн. Сиз бул аягы жаман. Мен кандай жүргөнүмдү билбейт экенсиз. Бул ошондон болгон. Эсче мына надабойт экөөңүз сиз дагы учурда сиз сомнение кармап атам. Балдарыңыздан мисалы сак болуңуз. Ана мына дедиң мисалы, ошолорду мен башка адам болсо уюп отурбайт эле. Ол ака ачуу үстүндө айтылган сөз ака. Ол эми балдар ал игрушка эмес да, Жылдыз. Балдар игрушка эмес да. Балаң ал канча турат? Ал балаң мисалы 300 миң доллар, 1 миллион долларга балабайсың да мисалы. Жок ака, мен ол жөн ачуу үстүндө айтылган сөз ака. Ол менде эле бала бар. Эми ооба, балында бала бар. Арга жоктон процентке тыгып салды да. Ал бул теңшеликти атпайбы? Ишимди артка кетип атканын сездим дагы. Бул процент деген болбойт экен. Мун менен иштешпей эле коеюн деп Алай чайканадагы жолугушуп, ошо Кылыч, менин братан Нурлан, Нурбек болуп Алай чайканага бул сөгүшүп, мага менде голосойлор бар. Процент берип атып, азыр мен карызга кирип кеттим мени. Эмес сенин карызга кирип. Болсо анан сүйлөшөбүз да үчтө сүйлөшөбүз. Мен кирген жок бул карызга, туурабы? Сиз кирип атпайсызбы? Ошо процент берсең киргизесиңби? Иш болбосо киргизесиңби? 5-6 ай чогулуп туруп мынаны кыласың. Чогулбайт, ана чогулганда мен өлтүргөн алып болчу экенчи. Бир жума өтүп кетет, Жылдыз туттур деп. Анан айтат. Бир жума каякта, бир ай кайлап өтүп кетет экен. Акырында мына, жок, бир ай өткөн деп. Кече канча болду экен? Канча болду? Канча күн өтүп кетти. Мына 2 айдыкын берип атасыз ушуга ака, эске. Ооба, 2 айдыкын берип атасыз. Анан эмне атасыз ака?
айдан кейін бер. Санатамен 3 ай. 3 айдан кейін беріп отырсың ошоны. 3 айдан кейін. Жоқ, 3 ай емес. Биринчи санатаныкын бердим. Сіз 3 айдан кейін машы санатаны мына ээсти беріп отырсыз ушу 3 айдын акчасына. Ооба, 3 айдыкына берип атам, ооба. Сиз келдиңизде карда таптым дедиңиз, 30 000 доллар бердиңиз. Мына мен болдум, мен мечит салам деп туруп, ошол мен көрдүм, жакында бүтүрдүм мечит. Жок, мен азыр жаздым, канча алганымды. Канча экен? 162 000 доллар. 54 миңден 3 айда бердим мисалы. 3 ай. Ошону 6 ай бергенде деле примерно 6 ай деле жетет, 108 000 доллар берет. Мен сизде эчтеке деген жок беке. Onu 5 ай бердиңиз, 6 ай эмес. Мына, жазылып турат менен, мына. 18 000ден 5 ай алгам мен. Ушинтип сөгүнүп кой, ушундай кыйынчылыктан чыгып кетейин, ушу проценттиктен ушундай балдардан аралашпайынчы деген ойдо болуп, анан экөөбүз кыл иштеге жолукмай болобуз. Жолукмай болгондо эле Жылдызбек чалат, 2 сааттан жолугалчы дейт. Көрсө ошо Кылычбек дегенде дагы мен ошо кара Lexus'ума, мына Lexus'ума салып, Кылычбекти эстип келет. 120 000 эсебинен алдым деп, муну алып, кийин процент деп жүргөн машина ушул. Ушул менен келишет. Анан кийин машинада отуруп, эки-экиден отурушуп эле, анан кийин ал жерден алай чайканага келишебиз, Некрасовада. Ошол жерден мени мына машинамды, анан санатамды 10.500-гө, мына 35 000 долларга алып айдап жүрүшкөн. Бир санатаны 10.500 долларга иниси айдап жүргөн, 3-4 айдан бери. Муну 2 айдан бери Жылдызбек айдап жүргөн. Анан ошол жерден келишип отуруп, анан кийин бул процент деген болбойт деп Кылычбек деген намаз окуган киши экен. Биринде буякта Бек Кустан деген эмеседе өзү чорный мен деп айтпады, Жылдызбек бизге буяк чорный спортсмен балдары бар деп тааныштырган. Эми болор иш болду, замке, сен деле таба турган баласың. Ол акчалар табылат. Экөөңдө турмуш иштерди бокчайтсыңар экөөңдөн. Замир, эми мындай таап аласың, эми мындай биз эсеп чыгардык, замке. 108 000 долларга карыз экенсиң, мен үчүн замке, Замир деп Кылыч айтты. 2 000 доллар мен үчүн кошпой. Ушудан кутулсаң ишиң жүрүшөт. 2 күнү жүрүшөт, айтайын. Мына экөөң иш жаман кылсаңар. Мына Жылдызбек да макул отурат. Проценттер кошулбады бергендериң, алар эчтеке, алар эми плюс минус кетти. Ушундай бул немеде чечилбесе, анда өзүңөр чечип ал, мен да кетем, менде ишим бар. Анан мен ушуну мажбур болуп, мен мынаны жазып бердим. Мына 110 000 доллар деп. Не жазылдысында насып окуп койсоңуз? Мына Тилкат, мен Сазыев Замирбек Нурдуллаевич. Бакир уулу Жылдызбекке 110 000 доллар карызмын. 110 000 доллар карызмын. 110 000 доллар накталай, бул Кылычбектин айтуусу боюнча ушундай жазасың, мындай жазасың деп. Доллар карызмын. 110 000 доллар накталай акш долларын алдым. Алып жатканда күбөлөр 3 киши болду. Мен бул акчаны 2024-12-31 кайтарып берем. Күбөлөр Токторбаев Нурлан, Жакупов Кылычбек. Нурбек деген бар эле, Нурбек телефон менен сүйлөшүп бир жака кетип калган. Анан Тилкат туура жана өз колум менен жазылды. Мен Сазыев Замирбек. 2-07-09-2020. Келесеңиз, могу жерден дагы бир суроо да, жана баштагы суроону кайталап алайлычы. Ушул мисалы 110 000 доллардычы сиз берсеңиз эле, ошол менен баалган иштин баары бүтүп, өкмөр эки жолго түшмөксүңөр да мисалы туурабы. Деген ой менен жазылды деп атпайсыңар. А бирок бул жактан эмнеге могу датада кайтарып берем деп атасыз кайра? Бул кайтарып берем дегени, бул ошо айтып атпайбы? Кыйнаштуу же коркутуштуу жазбай койсоңуз деле болот эле. Мисалы могу деле азыр далил болот да туурабы? Жазып бергениңиз. Ооба, бул жазып бергенин себеби мен саната менен Lexus'ты өткөзүп берген эмесмин, айдап жүргөн Lexus'ты. Ошо Кылычбекке келген Lexus'ты өткөзүп бере элем. Мен ошолорду алам деген катарда муну жазып берип койгон мен. Анан кийин Кылычбек айтты. Жок, ал саната менен Lexus'ты өткөзүп бере элексиңби? Анда аларды эсепке процент мына Lexus'та эсепке кирген жок. Ал машина каяктада? Сиздер келбедиңиздер, ошол машина меники. Жем алар эсептерге кирген жок. Андан буларды өткөзүп берип кой. Мен жазып бергеним себеби мен ошол эки машинаны сатсам кичине тыйын разница болот экен, ошону берип коеюн, жаңы болот деген ойдо жазып берген. Негизи эң башычы 104 000 доллар алдым деп атпайсызбы, э? Анан 9,5 болгондо 113 500 доллар алдым деп атпайсызбы? 104 000 бир, 9,5 бир, алдым. 113 500 алдым. Ошондон сиз эмне пайда таптыңыз эми? Пайданы бул таптырбады да мага. Мунун ою башында эле арам болгон экен да. Сот чечими 4 жыл пробация, анан 60 000 доллар Жылдызбек мырзага өндүрүлүп берсин деп чыгат атпайбы? Ооба. Сиз ошого макулсузбу? Макул эмесмин. Бул договор боюнча мен ошондо макул болуп аткам. Мен азыр 11 ай камалып алдым. Негизсиз бул 1000% заказной болгон. Мен азыр мунун кимдер менен жүргөндөрүн, кимдер менен сүйлөшүп, кимдер менен каматканын полный билдим дагы, эми мен макул эмесмин. Расписка жазып берип атасыз, видеого түшүп берип атасыз. Ошол эле учурда ага берип аткан акчаларды видеого тартып, же болбосо бир кагаз жаздырып алган эмес белеңиз, барбы? Кагаз жаздырып алганда мунун агайыныбыз болуп калды, аябай ичи койнума кирип
мындай ушу бир тукандай эле мамиле кыла бериптин да бул Жок, бирок сиз бирок Бирок өзүңүз түшүп менин берип атасыз да. берип атам, Жазып бирок берип атасыз да. жазып берип Кайра атам. өз сизге келгенде эмнеге ал нерсени колдонгон жоксуз? Мага ошол кызыктуу болот. Ошо бир тукандай мамиле кыла бериптин деп атпаймынбы? Муну менен анан ошого бир жылдай мамиле кылып жүрө бергенде, бир жылдан кийин анан бул менин оюм Кубустан деген менен мамилеси бузула баштагандан кийин мен дагы муга оюм башкача болуп баштады. Мисалы силер акчаны мисалы $6.000, $3.000 кошуп берем деп алып атпайсыңарбы, туурабы? Өзүңөрдүн макулдугуңар менен алып атпайсыңарбы? Эми ошону алуу зарылчылыгы же болбосо бир жашоодо оор маселелер болду беле, же болбосо чындап эле ошондон ошончо акча чыгабы? Сиз да анын пайдасын да берип, сиз өзүңүзгө да пайда алып кала тургандай ошончо акча чыгабы? Каяктан чыгат анча? Сиз ал акчаны каяктан таап берем деп мындай бир адамда Бул жоксун болуп атпайбы? Бир эле сумма 113.500 болот. Мисалы айтам да, жана сиз $113.500 сиз алып атканда пайдасын кантип таап берем деп ойлодуңуз? 6,5 миңге макул болдум деп атпайсызбы? Ооба. Доллар. Анан 6,5 чыгарыш керек. Андан тышкары өзүңүзгө жок эле дегенде $2-3 миң чыгарыш керек да айына, туурабы? Аны каяктан чыгарат элеңиз? Ошондо мен мынаны ошондо чыгара жашоодо каттуу маселе болду. Туура болду. Ошону мен коркутуу жолдору менен мен сизге мен айтканмын деген ошо мен записке ишенем. Бир жыл мен ошо 2 айдан алып келип берсеңиз, мен процентин да алам, акчаны да алам деп ошо договоруңа такап тура берди. Ошол боюнча жооп бересиз. Мыйзамдын түрүндө жооп бересиз. Мен арыз жазып иштейм. Карасаң чорныйларына берем. Мен менен ойлошпоң деп коркутуп жүрүп ушундай тушка келтирип атпайбы мени. Мен акылды таба албай калып эле мен сразу эле айтып атпаймынбы. Мен ошон үчүн мен азыр мен эчтекем жок калбадымбы. Жыйынтыктоо сөз. Анан кийин мен жыйынтыктоо сөзүндө айтып коеюн. Мени ушинтип аябай кыйналып жүргөндө мен тиги Кустан деген баланы каматып берет. Мени күбө катары аяка жаздыртат. Мен айтамын, барамын дейм. Мени соттун жанындагы кыздар чалат. Аяка да мени күбө болуп коет. Мен тергөөчүгө мени да кошуп берип коюптур. Бул күбө мынандай дейт. Жылдызбек. Кыйналгандан кийин мен сотко бардым. Барып туруп муну сотто күбө биринчи сүйлөсүн деген Алла мединде. Жаным ачып айттым. Ушинтип ар күнү үйлөрүн, машиналарын коркутуп алып коюп атат бул. Бул действительно процент берет дордойдо. Сен баш тартмачы, сен мага карызсың керек болсо. Дейт. Ошол жерден көрсө, ушу мына адамдар менен тааныш болгон. Ушу менен тааныш болуп туруп, көрсө ушуларга ишенип мени эртең сени каматкам дейт. Мен сени каматкам деп ошондон айтышып кетет соттон чыгып. Болду, ошондон кийин мага атакан барып 20 күндөн тергөөчү $500 карыз экен деп. Ошол жерден өчөшүп мага жүрбөйбү.